биздин мектепте баарыбыздарга белгилүү болгондой эле педагогика илимдеринин доктору Гапыр Мадаминовдун автордук уникалдуу методикасы акыл эмгек маданияты өз ишин ийгиликтүү алып барууда. Бул илим жөн гана кошумча сабак эмес. Бул бардык сабактардын негизи, окуучунун ой жүгүртүүсүн калыптандырган эң негизги багыт. Илим ар бир класска кирип, окуучуларга сабакты туура кабыл алууга, эстеп калууга жана колдонууга чоң жардам берет. Башкача айтканда, акыл эмгек маданияты кантип окууну жана кантип жеңил окууну үйрөткөн чоң илим. Анткени билим алуу бул да өзүнчө чоң маданият. Эми мына ушул сабактын маанисин, өзгөчөлүгүн сахна аркылуу көрүп түшүнүүгө чакырабыз. Келиңиздер, акыл эмгек маданияты илимине арналган сахна көрүнүшүн кабыл алыңыздар. Демек, сахнада акыл эмгек маданияты сабагына арналган сахналаш көрүнүш. Данышпен пикирибизге жан берген Мусин окуучубуз мектеп астанасын жан аттап келе жатканбыз. Ауыл экөө мектепте эң начар окуган окуучулар окшойт. Ауыл экөө мектепте эң начар окуган окуучулар окшойт. Ал Нугул болсо эң жакшы окуган окуучусу окшойт. Балдар, жөнлүү класска кирели. Сабак башталды. Агай, сабакка кирсе болобу? Рұқсат бергеле, сабакты баштайлы. Балдар, бүгүнкү биздин темабыз квадраттык теңдеме жазгыла. Рұқсат Муксин, кел. Балдар, силерге жаңа окуучу келди. Аты Муксин. Сабактан кийин жакшы достошуп таанышып алгыла. Отур. Балдар, квадраттын теңдеменин формуласы ax квадрат плюс bx плюс c барабар 0. Анын дискриминанттын формуласы b квадрат минус 4 көйүтү a көйүтү c. Тамырдын формуласы минус b минус тамыр алдында d бөлүү 2 көйүтү a. Балдар, сабак түшүнүктүү болдубу? Ооой! Балдар, Мусинге сабактан кийин жардам берип койгула. Эми суроо берейин. Балдар, квадраттык теңдеменин формуласы кандай? Жооп бер. Ax квадрат плюс bx плюс s барабар 0. Тура. Эми дискриминанттын формуласы кандай? Жооп бер. b квадрат минус 4 көйдүлгөн асы. Тура. Эми тамырдын формуласы кандай? Жооп бер. Минус b минус тамыр алдында d бөлүнгөн 2 көйүтү a. Тура. Балдар, үйгө тапшырма 627 көнүгүн чыгарып келесиңер. Саатта кабылба. Достор, жүргүлө жаңы келген окуучу менен жакыныраак таанышабыз. Досум, сенин атың кандай эле? Менин атым Муксин. Менин атым Нурболот. Досум, сен каяктан келдиң? Мен 53-чү мектептен келем. Сага биздин мектеп жактыбы? Ооба, жактуу сонун экен. Мусин, сен кандай окуйсуң? Теманы түшүндүңбү? Сабактардан кыйналам. Теманы болсо да түшүнбөдүм. Экөөңөргө таң калдым. Силер сабакты кутуруп отуруп эле теманы түшүнүп алдыңар. Коридордо болсо кутуруп отурдуңар. Мектептин хулигандары деп ойлогон элем. Досум, сен кыжалат болбо. Биздин мектепте айым деген метод колдонулат. Ал жакта биз өтө чоң жана татаал болгон темаларды өтө кыска жана жөнөкөй форматта өтөбүз. Досум, Ал эмне деген методика? досум Нуртилек, үйрөтүп койчу биздин Муксин досубузга. Мына, бул айым китеби. Анын ичинде жакшы окуунун, ийгиликтүү окуунун баардык сырлары жайгашкан. Ушуну менен сен жеңил түшүнүүнү оңой эле биздин дагы ушул китепти өздөштүрүп, теманы оңой түшүнүп каласың. Мен такыр китеп окуган жанмын да. Эч качан китеп окуп көргөн эмесмин. Китеп окууда кыйналам. Жакшы көрбөйм. Сен муну жалат болбу, анын ичине жада калса китеп окуунун да методу бар. Нутилек досум берсең? Кара, бул ачык бул.
Ажыкбок деген 36 суроодон турган схема. Бул суроолорду деген агага берип, оор темаларды жакшы жана жеңил өздөштүрө аласың. Дагы негизин бөлүп алуу деген метод бар. Чоң текстти жана маалыматтын негизин бөлүп, оңой эле түшүнүп алсаң болот. Досум, сен күнүгө англис тилинен канча сөз жаттайсың? Бир дагы сөз жаттабайм. Анда сен түшүнүктөр системасын деген билбейт окшойсуң да. Досум, биздин мектепте жеңил жана оңой түшүнүш үчүн атайын блокнот, дептер ачып, ал жакка термин сөздөрдү, англис тил сөздөрүн же чет тилдеги сөздөрдү жазып, жанына түшүндүрмөсүн жазабыз. Ал эми аны кийин кайра жаттап, аны кайра жашообузга колдонобуз. Досум, сен кабатырланба, мунун баары оңой эле. Биз бул айымдын бир гана чети. Биз мындана толтура жана көп методдорду үйрөтөбүз. Сонун экен. Силер бул мектепте башкача окуйт экенсиз. Мен кызыгып калдым. Осип, анда бул китеп сага белек түшүндү окуп чык. Рахмат, окуп чыгам. Айтылган методикага кызыгып калган Муксин ушул күндөн баштап кызуу даярданып үйдө окуп баштады. Чоң рахмат. Илимий жетекчибиз Гапыр Мадаминовдун акыл эмгек маданияты автордук методикасын сакталаштырган Райымжан Мадаминовго терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе назарыңыздарды кийинки